Кара Суу районуна караштуу номер 65 Муратхан Сабиров атындагы профилдик мектеп гимназия комплекси. Кыргыз тили сабагы 2-класс 4-чейрек үчүн. Тема бакчамда. Мугалим Тулибаева Кандалат Туктабаевна. Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер жана кымбаттуу окуучулар. Сиздер менен амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе баарыңыздарга жагымдуу маанай каалап, бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн чын Куран айынын 29-у, күнгө шаршемби. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз бакчамда деп аталат. Анда эмесе баарыбыз биргеликте бүгүнкү сабагыбыздын максаттары менен таанышып алалы. Биринчи, бүгүнкү сабакта табышмак аркылуу тил жатыктырып, өздөштүргөн жашылча жемиш жана мөмө жемиш лексикалары аркылуу байланыштуу кеңээрди өстүрөсүңөр. Экинчи, жашылчалардын жерде, мөмө жемиштердин бакта өсөрүн билип, кырдаал боюнча сүйлөшөсүңөр. Үчүнчү, жашылчаларда адамга пайдалуу витаминдер көп экенин түшүнүп аласыңар. Келгиле балдар. Баарыбыз китебибиздин 74-бетин ачып, биринчи көнүгүүгө көңүл буралы. Биринчи көнүгүүдө бизге табышмак берилген. Табышмактагы көпчекиттин ордуна да мүчөсүн жана анын варианттарын коюп, табышмакты окугула жана дептериңерге жазгыла деген тапшырма берилиптир. Анда эмесе баарыбыз биргеликте табышмакты окуйбуз, көпчекиттин ордуна да мүчөсүн коебуз. Андан кийин табышмактын жандырмагын таап алабыз. Кичине гана сары киши өзү жер алдында, сакалы жер үстүндө. Мына урматтуу окуучулар, биз да мүчөсүн коюп, табышмакты толуктап окудук. Бул табышмактын жандырмагы эмне? Азаматсыңар. Албетте, бул табышмактын жандырмагы сабиз. Келгиле анда эмесе балдар, мен силерге атайын 4 табышмак даярдап койгонмун. Мен табышмактарды окуйун, силер бул табышмактардын жандырмагын тапкыла. Бизге 4 тегерекче берилген, ар бир тегерекченин ичинде бирден табышмак камтылган. Ал эми силер бул табышмактарды угуп, жандырмагын тапкыла. Кеттик анда эмесе. Көк тегерекченин ичиндеги табышмакты окуйм. Өзү жер астында, сакалы жер үстүндө. Азаматсыңар. Бул сабиз. Сары тегерекченин ичиндеги табышмакты окуйм. Кичинекей бою бар, 90 кабат тону бар. Бул эмне? Туура. Бул капуста. Жашыл тегерекченин ичиндеги табышмакты окуйм. Бул табышмакты жакшылап угуп тургула. Эти семиз майы жок, териси калың, жүнү жок. Жерде өсөт, силерге жардам берейин. Азаматсыңар. Бул албетте дарбыз. Акыркы табышмакты окуйм. Үлбүр чөккө кан куюп, үйлөп талга байладым. Кайталайм. Үлбүр чөккө кан куюп, үйлөп талга байладым. Бул эмне? Азаматсыңар. Бул карагат. Мына урматтуу окуучулар, биз табышмактарды окуп, алардын жандырмагын таап алдык. Эми бардыгыбыз бул сүрөткө көңүл бурабыз. Бул жерде бакта, жерде деген жазуулар турат. Азыр мен силерге суроо берейин балдар. Бакта эмнелер өсөт? Ким жооп берет? Азаматсыңар. Бакта алма, алмурут, шабдалы, кара өрүк, чие, өрүк өсөт экен. Ал эми жерде эмнелер өсөт? Туура. Жерде сабиз, картошка, бадыраң, кызылча, помидор, сарымсак, пияз жана башкалар өсөт. Азаматсыңар. Келгиле анда эмесе ушул көнүгүүнү дептериңерди ачып, таза, туура, сулуу дептерге жазуу эрежелерин сактап жазабыз. Балдар, бакта эмнелер өсөт? Бул суроосу. Бакта алма, өрүк, кара өрүк, алмурут, шабдалы, чие өсөт. Ал эми жерде эмнелер өсөт?
Эмнелер өсөт балдар? Биз азыр гана сүрөткө карап жооп бердик бул суроого. Анда эмесе ошолорду жазабыз дептерге. Картошка, сабиз, пияз, кызылча, помидор, бадыраң өсөт. Балдар, экинчи көнүгүүнү жазып бүттүңөрбү? Жазып бүткөн болсоңор, баарыңар бул сүрөткө көңүл бургула. Бул эмне? Азаматсыңар. Бул жашылча жемиш дүкөнү. Мында эмнелер сатылат? Азаматсыңар. Мында жашылча жемиштер сатылат. Силер жашылча жемиш дүкөнүнө же болбосо жашылча жемиш саткан базарга бардыңар беле? Келгиле анда эмесе, чыпалак бала менен сатуучунун диалогуна көңүл буралы. Келгиле анда эмесе биргеликте бул диалогту окуйбуз. Бул пияз канча турат? Пияз 20 сом турат. Картошка, капуста, бадыраң канча турат? Картошка 30 сом, капуста 25 сом, бадыраң 40 сом турат. Мага 1 килограмм пияз, 2 килограмм картошка, 3 килограмм бадыраң бериңизчи. Мына, алыңыз. Канча төлөймүн? 200 сом. Рахмат. Эч нерсе эмес. Саламатта калыңыз. Саламатта барыңыз. Мына балдар, биз диалогту окуп алдык. Ал эми базардан же болбосо дүкөндөн алып келген жашылча жемиштерди эмне кылыш керек? Азаматсыңар. Албетте аларды сөзсүз түрдө жууп, андан кийин гана жеш керек. Жашылча жемиштер ден соолукка абдан пайдалуу. Анткени алардын курамында адам баласынын ден соолугу үчүн керек болгон көптөгөн витаминдер бар. Ошондуктан урматтуу окуучулар, аларды жегенде сөзсүз түрдө таза жууп, андан кийин гана жегиле. Балдар, баарыбыз биргеликте 4-көнүгүүгө көңүл бурабыз. Бул жерде бул эмне деген суроо турат. Бизге 3 вариант берилиптир. А, Б, В варианттары берилиптир. Азыр мен А вариантын окуйм, силер эмне экенин табасыңар. Даярсыңарбы? Баштадык анда. Ал кичинекей, сүйрүү, түсү сары, катуу жашылча, жерде өсөт. Бул эмне? Азаматсыңар, бул сабиз. Б вариантын окуйм. Ал тоголок, түсү кызыл, жумшак, даамдуу, бакта өсөт. Бул эмне? Бул чие. В вариантын окуйм. Ал чоң, сүйрүү, түсү сары, катуу, даамы ширин. Бул эмне? Бул коон. Азаматсыңар. Мына биз жашылча жемиштерди сүрөттөп, ал кайсыл жашылча жемиштер экенин таап алдык. Анда эмесе баарыбыз биргеликте бакчамда деген ырды көркөм окуйбуз. Барыңар китебиңерди колуңарга алып, мени менен биргеликте окугула. Сабиз, пияз, бадыраң ар жылына тигемин. Кандай кылып багаарын кадимкидей билемин. Коон, дарбыз бир бөлөк ар сортунан айдагам. Жыпар жыты буркурайт, гүлдөрүн көр жайнаган. Келгиле анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүк? Баарыбыз биргеликте сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта табышмактарды толуктап окуп, жандырбактарын таптык. Мөмө жемиштер менен жашылчалардын кайда өсөрүн айырмалап билип алдык. Жашылча жемиштерди сүрөттөгөндү үйрөндүк жана алардын ден соолукка пайдасы зор экенин билип алдык. Дүкөндө, базарда соода кылуу маданиятына көнүгүп, ырды көркөм окудук. Демек үйгө тапшырма китебиңердин 75-бетиндеги бакчамда деген ырды жаттап, көркөм окуп, видеого тартып жөнөтөсүңөр. Ал эми бүгүнкү сабакта силерди баалоо үчүн тесттик тапшырма жөнөтөм.
Силер тестти аткарып мага жөнөтүп коесуңар. Мына ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактардан жолугушканча саламатта калгыла. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.